Эми айдоочулар унааларынын алдыңкы айнектерин акча төлөп караңгылата алышы мүмкүн. Мындай долбоорду министрлер кабинети жактырып, коомдук талкууга коюлду. Унаанын алдыңкы айнектерин караңгылатуу үчүн канча акча төлөө керек жана төлөөнүн тартибин мыйзам күчүнө киргенден кийин министрлер кабинети аныктайт. Унаалардын алдыңкы эки капталындагы айнектерин караңгылатуу демилгесин экономика жана коммерция министрлиги көтөрүп чыккан. Министрликтен азыр бул мыйзамга тыюу салынганы менен андай машиналар рейд учурунда көп катталарын билдиришкен. Бул мыйзам аркылуу бюджетке кошумча акча түшүп турат дешет. 2021-жылдын 11 айында 2500дөн ашык алдыңкы айнектерин караңгылаткан унааларга протокол түзүлгөн. Азыркы иштеп аткан бузуулар боюнча кодексте бул айнектерин алдыңкы жактарын караңгылатылган үчүн 5500 айыппул салынат. Эгер ошол жайында чечкен болсо айыппул салынат, эгер чечпесе айып короо коюлат болчу да. Ал эми жаңы каралып аткан мыйзам боюнча пока ошо өздөрү чечсин, анан кийин биротоло канча сумма болот, анан кандай болот өздөрү билет, анан ошо негизинде биз иш алып барабыз да. Коомдук талкууга коюлган мыйзамга жарандардын басымдуу бөлүгү каршы пикирде. Алар эгер бул мыйзам колдоо таба турган болсо, мас абалында унаа башкаргандар көбөйүп, жол кырсыктарынын саны өсүшү мүмкүн дешет. Бардык нерсени күтүшүп азыр Кыргызстанда. Эмне гана болбойт деп ким айтат? Ким кепилдик бере берет? Анан биз өзүбүздүн бюджетибизди толтурабыз деп жана айнектерди караңгылаткан туура эмес. Менин оюм туура эмес. Сал кыйын болуп калат. Анын ичинде ким жүргөнүн, кандай может террорист жүрөттүр, может башка бирөөлөр жүрөттүр. Муну эч түшүнө албай калат ондо. Ондо кыйынчылык болуп калат. Бул туура эмес, менимче туура эмес. Айнектин аркасында караңгылатпай койсо болот өзүчө. Криминалдык күчтөр ошондон пайдаланып көп нерсени жасап бериши мүмкүн. Коопсуздукка тоскоол болушу мүмкүн. Ошон үчүн машинанын айнектери ачык болуш керек. Ичинде адамдар көрүнүп туруш керек. Бул менимче азыркы депутаттар кандай максатта муну өздөрүнө туура көрүп айтып атышат, бул туура эмес. Жалпы эл каршы буга. Жол кырсыктарын көбөйтүшү мүмкүн. Өздөрүнө жакшы да жарык кылбайт, элге жакшы, өзүнө жакшы. Бул караңгылаткандан кийин онун ичинде ар нерселер болот, ичкени болот, башкасы болот, ондон көрө жакшысы караңгылатпай эле. Ону эми канча акча болот дейсиң, эми акча төлөйт эмне мен каршы боломун. Экономист Мирлан Убайдуллаев бул мыйзам долбоордун оң жана терс жактарын карап кабыл алган дурус деген пикирде. Анын айтымында бир тарабынан мамлекеттин бюджетине акча түшсө, экинчи жагында түрдүү кылмыштуулуктун саны өсүшү мүмкүн. Бюджетке канчалык деңгээлде бул пайда алып келиши мүмкүн. Эгерде массалык түрдө ошол автоунаанын ээлери бул механизмге макул боло турган болсо, анда кандайдыр бир деңгээлде пайда болушу мүмкүн. Ал эми айдоочулар бул маселеге каршы боло турган болсо, анда мамлекет бул жерден көп деле пайда ала албайт. Жалпы машинаны ошол болочок ала турган суммага көбөйтүп туруп эле мынанча миллиондогон акча алат экенбиз деген ой, пикир пайда болуп атат да. Практика жүзүндө ал башкача болуп калышы мүмкүн дагы. Ошол көздөгөн төлөмдөр, көздөгөн сумма бюджетке келип түшпөй калышы да мүмкүн да. Ошондуктан бул жерде мындай терең ойлонуп, анан кийин кадам ташташ керек. Эми бул мыйзам долбоорду жогорку кеңеш карап, акыркы чечимди кабыл алат. Министрлер кабинети билдиргендей, бейрасмий маалыматтарда өлкөдө 1 455 000 автокөлүк бар. Зыягүл Болот кызы, Асылбек Турдалиев, ТМЖ жаңылыктары.